Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жарлыктары менен дайындалышкан жергиликтүү сотторду судьялары салтанаттуу түрдө ант беришти. Мамлекет башчынын 20 судьяны дайындоо боюнча жарлыктары кабыл алынып, алар төмөнкү сотторго судьянын ыйгар муктарын жүргүзүү үчүн жиберилди. Сот адилеттигин Кыргыз Республикасынын конституциясына Ысык-Көл облусу, Ысык-Көл облустук соту Дүйшеналиев Болоткан Жекшенович биринчи ирет 5 жылдык мөөнөткө, Тоң райондук сотуна Абдинасирова Гүлзат Ниязбековна биринчи ирет 5 жылдык мөөнөткө, Ысык-Көл райондук сотуна Матемиров Азат Акылбекович биринчи ирет 5 жылдык мөөнөткө, Баткен облусу Баткен райондук сотуна Кимсанов Нуртилек Манасович биринчи ирет 5 жылдык мөөнөткө, Кадамжай райондук сотуна Матказиев Автандил Акылбекович биринчи ирет 5 жылдык мөөнөткө, Кызыл Кыя шаардык сотуна Акимов Замир Талантбекович биринчи ирет 5 жылдык мөөнөткө, Жалал Абад облусу Алабука райондук сотуна Алымкулов Сулайман Мамбетович биринчи ирет 5 жылдык мөөнөткө, Сузак райондук сотуна Жумушалиева Индира Акимжановна курагынын чегине жеткенге чейин, Каракөл шаардык сотуна Кулукеева Жанайым Турдукуловна биринчи ирет 5 жылдык мөөнөткө, Жалал Абад шаардык сотуна Картамбаева Алена Усенбековна биринчи ирет 5 жылдык мөөнөткө, Ош облусу Ала райондук сотуна Оморова Майрам Карымжановна курагынын чегине жеткенге чейин, Ош шаардык сотуна Таштанова Айнур Жетигеновна биринчи ирет 5 жылдык мөөнөткө, Бишкек шаары Бишкек шаардык сотуна Бекишева Махалат Тыныбековна курагынын чегине жеткенге чейин, Октябрь райондук сотуна Мулюкбаева Диляра Абдрахмановна курагынын чегине жеткенге чейин, 1 райондук сотуна Алымбекова Бактыгүл Турсуновна курагынын чегине жеткенге чейин, Свердлов райондук сотуна Жаныбек уулу Адил биринчи ирет 5 жылдык мөөнөткө, Маткеримов Урмат Талайбекович курагынын чегине жеткенге чейин, Сулайманов Жолдошбек Атакеевич биринчи ирет 5 жылдык мөөнөткө, Ленин райондук сотуна Жамболотов Улан Кубанычбекович биринчи ирет 5 жылдык мөөнөткө, Жунушев Дулан Дүйшенбекович биринчи ирет 5 жылдык мөөнөткө эрежелерин бекем сактоого ант берилди. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков дайындалган судьяларды куттуктап, берилген антка бек турууга чакырды. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасына шайланган же дайындалган судьялары ыйгар муктарын жүзөгө ашырышы ант берген күндөн тартып башталат. Негизи эле судьялык кызмат баягы өтө опурталдуу, өтө оор кызматтардын бири. Жоопкерчилиги эки дүйнөдө тең оор, сурагы катаал болот. Ошондуктан судья өзүнүн кызматтык милдеттерин мыйзамдын талаптарына ылайык адилеттүү, так, калыс, ак ниеттүү, бейтараптуу жүргүзүш керек. Бул ант бекеринен берилбейт. Бул антты бузган, баягы кыргыздын өзүнүн салтында деле бар, антты бузган бул оңбойт дегендейчи.